Бутуна туралбай Жапаров облустук сот мас болуп келген видеону көрсөттү. Бүгүн 7-июнда президент Садыр Жапаров катышкан сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелерин талкуулаган кеңештин жыйынынын соңунда кызуу болуп кабинетине кире албай жаткан чиновниктин видеосу көрсөтүлдү. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова тасмадагы адам Чүй облустук сотунун төрагасы экенин айтты. Биз көптөн бери мыйзамдарды иштеп чыгып, реформаларды жүргүзөлү, сот системасына мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотолу деп жатабыз. Бирок соттор өзүлөрү оңолбосо, мыйзамдарды алтын тамга менен жазып койсок да реформаны мындай соттор менен аягына чыгара албайбыз. Мына бүтүндөй бир облустун сотторунун төрагасы күндө арак ичип мас экен, күнүгө кабинетине ушундай кирет экен. Урматтуу жогорку соттун төрайымы, тазалаңыздар, бул адамды тезинен чакырып соттук кеңешке салыңыз, деди Жапаров. Белгилей кетсек, быйыл 1 апрелде президентке караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча кеңеш түзүлүп, мурдагы соттук реформа боюнча кеңеш жоюлган. Бул президентке караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш жөнүндө президенттин жарлыгы менен ишке ашкан. Жарлыкка ылайык мыйзамдар боюнча талдоо жүргүзүү жана кеңеш үчүн сунуш иштеп чыгуу максатында эксперттик жумушчу топ түзүлгөн. Күндө арак ичип ишке мас келет делген соттун төрагасы комментарий берди. Чүй облустук соттун төрагасы Дамирбек Оңолбеков кызматтан кетүү боюнча арыз жазды. Бул тууралуу ал өзү тастыктады. Ал эми Садыр Жапаров жыйында көрсөткөн видео тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Актанбай, бирок сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин жыйынында көрсөтүлгөн видео 2020-жылдын 4-июлунда тартылган. Иш күн эмес. Ал учурда пандемиядан улам кесиптештерим ооруп жаткан. Ал эми менин күндө жумушка мас абалында келет дегени жалган. Мындай болушу да мүмкүн эмес. Мен бул окуяны президентке ушундай өңүттө жеткиргендерге ден соолук каалайм, деди ал. Эске салсак, бүгүн 7-июнда өлкө башчысы Садыр Жапаров сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин 1-жыйынында видео көрсөткөн. Анда бир адам коридордогу дубалга жөлөнүп, андан кийин акырын ордунан туруп, ачкыч менен эшикти ачууга аракет кылат. Кыязы ал мас абалында болгон. Жогорку соттун төрайымы видеодогу адамды Чүй облустук соттун төрагасына окшоп жатканын айткан. Акылбек Жапаров менен Динара Кутманова Кумтөр боюнча алгачкы утушту жасашты. Кумтөр кенин иштетип жаткан Центрра Голд жана анын дочерний фирмасы Кумтөр Голд компаниянын ишмердигин текшерүү боюнча президент Садыр Жапаров түзгөн мамлекеттик комиссия, анын башында турган Акылбек Жапаров жана орун басары Динара Кутманова, Акаевден баштап Жээнбековго чейинки президенттер баш аткаминерлер төш болушуп кыянаттык кылышкан. Элдин ырыскысын кемирип жешип, өз элине чыккынчылык кылып жүргөндөрү колу коюлган документтер, фактылар менен далилденди. Натыйжада жогорку кеңештин жалпы жыйынына алып чыгышты. Кыска убакытта алгачкы отчетун беришти. Чынын айтыш керек, бомба жарылгандай эле болду. Жогорку кеңештин бийлик трибунасынан мен дагы комиссиянын мүчөсүмүн деп алгачкы сөздү алып сүйлөгөн депутат Рыскелди Момбековдун баяндама сөзүндө Кумтөр маселесин эмес, Акылбек Жапаровдун өздүк ишин карап жаткансып, аны жамандап, акырында Кумтөрдү улутташтырыш керек деп түшүп кетти. Ал ортодо алып барып жаткан модератордагы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бир ооз сөз айтып койгонго жарабады. Болбосо, урматтуу депутат, бул жерде Акылбек Жапаровдун ишин талкуулап аткан жерибиз жок. Кумтөр маселесин карап жатабыз деп айтышы керек эле. Акылбек Жапаровду канчалык жамандабайлы боюнга алчу дагы жагдайлар бар. Ал мамлекетте бирден бир билимдүү, кесипкөй, дасыккан экономист экенин ким танат? Мына ушул Акылбек Жапаров, Динара Кутманова баштаган комиссия Кумтөрдү иликтеп, жиликтеп, 4 миллиардтан ашуун доого жыгып, бүгүнкү күндө убактылуу болсо дагы өзүбүз иштетип жатканыбыз. Бул биздин алгачкы утушубуз эмне? Мамлекеттик комиссиянын башында Акылбек Жапаров туруп, Кумтөр кенин кыргыз элинин жыргалчылыгына иштетем деп атып, көп душман күткөнүнө карабай, баарына кайыл болуп, Кумтөр аферасына аралашкан президенттерден баштап, аткаминерлерге чейин коррупцияга аралашып, элге чыккынчылык кылгандарын ачык алып чыкты го. Кээ бир Кумтөрдө акциясы бар. Коррупцияга аралашкандар, алардын жакындары жана туугандары Акылбек Жапаровду төө бастыга алышып, элге жек көргөзүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Чындыгында Акылбек Жапаров болбогондо Кумтөр маселесин мынчалык деңгээлде эч ким алып чыга албайт болчу. Ошондуктан Кудайдын ушунусуна дагы шүгүрчүлүк кылып туралы 2012-жылы Садыр Жапаровдун комиссиясы далилдүү фактылар жана маалыматтар менен текшерип келген жыйынтык отчетун кабыл албоонун аракетин кылып, андан кийин биз кыйратабыз деп Алмазбек Атамбаев көшөгөнүн артында туруп, Темир Сариев башында болуп, Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия түзүшүп, жеринде текшерип жазып келген отчетторунун мааниси жок, аягына чыкпай орто жолдо калды го.
Көрсү центранын жетекчилери менен бириgiп алып, Алмазбек Атамбаев ошол кездеги спикер Асылбек Жээнбеков болуп коррупцияга аралашкандары эми билинип отурбайбы? Урматтуу кыргыз элим, президентибиз Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров, Теңиз Бөлтүрүк жана Динара Кутмановалар Кумтөрдү 3-4 вариант менен жете өлчөп бир кесип иштеп коюшту. Демек, Кумтөр-кени кыргыз элинин келечегине иштерине аз убакыт калды. Болгону биз бөйрөктөн шыйрак чыгарбай, бузукуларга ишенбей, президентибизди жана анын тегерегиндеги иш билги мыктыларды колдоп туралы. Азия News газети. Камактагы Өмүрбек Бабанов элге кайрылуу жасады. Кумтөр-кенинде коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камалган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов элге кайрылуу жолдоду. Камактагынын колго жазылган кайрылуусу Facebook'тагы баракчасына жүктөлүп, электрондук версиясы кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланды. Бабанов өзүнө карата соттук териштирүүлөр жабык өткөнүн сындап, аудио жана видео жазуулар атайылап берилбей жатканын билдирди. Соттук териштирүү түшүрүлгөн видеода бергенден коркуп жатышат. Себеби соттогу абсурддук кырдаалды видео жазуудан бардыгы көрө алышмак. Тергөөчү менен прокурорду бир да суроого жооп бере албай башын жерге салып турушту. Анткени алар бир нерсени билишкен. Мага коюлуп жаткан айып эч нерсеге жарабаган, акылга сыйбаган айыптоо. Жана мени жөн эле соттоп жатышат. Ушул да сотпу? Бул адилетсиздик деген Бабанов өзүнө коюлган айыпты суу кечпейт деп атады. Өмүрбек Бабанов 2011-2012 жылдары өкмөттү башкарган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ага кандай кине коюлганын толук билдирген жок. Атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгонун айтып чектелген. Тынар Курбаналиев устаты Рахман Разыковду ыйлап эскерди. Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү куудул сатирик Рахман Разыков 6-июндан 7-сине караган түнү дүйнөдөн кайтты. Жакындарынын билдиришинче, ал пневмония болуп ооруканада жаткан. Разыков 1955 жылы 12 майда Ош облусунун Кара Суу районунун Таширов колхозунда, азыркы Сабай айылында туулган. Анын шакирттеринин бири куудул Тынар Курбаналиев устатын эскерип, анын менен болгон эскерүүлөрүн айтып берди. Куудул Таң жылдызы, Бешилик, Беш кемпир, Беш тапан сыяктуу бир канча топторду негиздеген. Сатирадан тышкары ырдагы жазганы белгилүү. Разыков чыгармачылыктан тышкары саясий көз карашында активдүү билдирип турган. Ал катышкан ар бир айдын алпысы, ортодо турса 3 бахан, оңолмок элек биз качан сыяктуу концерттерде бийликтеги адамдар тамашага салынып сындалчу. Разыков ушул жылдын январь айында ордодо турса 3 бахан, оңолмок элек биз качан аттуу концертине бийлик бут тосуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларды суракка чакырганын билдирип чыккан. Ал бир канча жолу жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Соңку парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен шайлоого барган. Артында 3 уул, 3 кызы калды. Силерди тукуруп жатышат. Талибан кыймылы Кыргызстан менен Тажикстанды тынчтыкка чакырды. Талибан Кыргызстан менен Тажикстанды пикир келиспестиктерди диалог жолу менен чечүүгө чакырды. Тынчтык эки өлкөнүн жана эки элдин жыргалчылыгы үчүн болот деп билдирди Ооганстан менен көп жылдардан бери согушуп келе жаткан топ. 28 жана 29 апрелде Тажик-Кыргыз чекарасындагы кагылыштарда ондогон адамдар каза болуп, жүздөгөн адамдар жаракат алышкан. Талиптердин өкүлү Забихулла Муджахид 5-июнь ишемби күнү Твиттердеги билдирүүсүндө Ислами Эмират, Талибан өзүн Ислам Эмираты деп атайт. Эки ислам өлкөсүн бир тууганындагы өз көйгөйлөрүн чечүүгө диалог жолу менен аракет кылууга чакырган. Билдирүүдө бизде согуш жоготууларынын эң практикалык тажрыйбасы бар. Согуштун башталышы оңой сезилиши мүмкүн, бирок согуштун чыныгы жүрүшү жана анын кесепеттери жана калган жоготуулар эки тарапка тең оор болот. Бул силерди тукургандардын максаты. Талибандар биздин тажрыйбабыздан улам. Эки мамлекеттин бийликтери узак мөөнөттүү кызыкчылыктарды, тынчтыкты жана өз элдеринин коопсуздугун эске алуу менен өз ара түшүнүшүү жана диалог аркылуу өз маселелерин өз ара алгылыктуу жана логикалык жол менен чечишет деп үмүттөнөбүз. Бул эки өлкө үчүн дагы, эки эл үчүн дагы жакшы болот деп кошумчалаган. Буга чейин Талибан Азербайжан Армениядагы Тоолуу Карабах чатагы боюнча өз позициясын билдирип, буунун чечимине ылайык аймак Азербайжандын аймагынын бир бөлүгү экендигин, бирок Армения аймакты басып алууну улантууда деп билдирген. Бул өз өлкөсүндө кандуу согушка катышкан топтун биринчи жолу Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чекарадагы чыңалуунун айланасында чыгып сүйлөөсү. Тажикстанда жана Кыргызстанда Талибанды террордук уюм деп эсептелет жана эки өлкөнүн тең аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салышкан.
Мадумаровга отставкадагы офицерден кайрылуу. Сенин ким экениңди эми түшүндүм. Сен мансапкор, тилинен башка эч нерсеси жок пендесиң. Адахан Мадумаров энем, өзгөндүк аган катары сага кайрылууга туура келип жатат. Сени 30 жылдан бери элим, жерим деп чындык үчүн чыркырап жүргөнүңдү көрүп, ар бир шайлоодо тууган уруктарым менен сени колдоп келдим эле. Сени кыргыз үчүн күйгөн патриот жигит катары билчү элем. Эр жигит эл четинде, жуу бетинде дегенде сени элестетет элем. Мына азыр кыргыз элинин башына болуп көрбөгөндөй кыйынчылык түшүп, бир жагынан жөөттөрдүн акчасына тойгон айбандар митингдерди уюштуруп, бир жагынан жеп жутарлардын маршруткалары саботаж жасап, тажиктер биздин ынтымагы жок эл экенибизди билип, кыргын салып, кумтөрдүн алтынын жеген коррупционерлер экинчи жагынан айланып курудуп жаткан мезгилде Кыргызстан деген арабанын бир жагынан тартышсаң болот эле. Бирок сен анте албадың. Таза жүзүңдү көргөзүп, ошону көрүшмөк деп ар сөздү кылтыйтып коюп отурганың эң жок дегенде эле мага окшогон элиң үчүн чыккынчылык деп эсептейм. Кумтөр деп далай кубат берген сөзүңдү аяп үңкүйүп отурасың. Кыргыз мамлекети деп жан үрөп жүргөн Камчы Ташиевди карап уялбайсыңбы? Курманкул Зулушевди карап уялбайсыңбы? Балаң менен тең Мариповду карап уялбайсыңбы? Бул жигиттер дүнүйө үчүн, мансап үчүн жанын карчырып жатышкан жок. Сен 30 жыл сайрап жүргөн мөгдөгөн элдин турмушун оңдойлу, элибиз жер карабай алдыңкы мамлекеттерге тең ата бололу деп түнү күнү уйку көрбөй иштеп жатышат. Сенин ким экениңди эми түшүндүм. Сага бийлик гана керек экен. Сен гана кыйын болушуң керек экен. Сен эми мен үчүн мансапкор, тилинен башка эч нерсеси жок бир пенде бойдон каласың. Элдер айтса сенин таламыңды талашып урушкан күндөр болгон эле. Кечириним. Отставкадагы улуу офицер Садыков Абитжан агаң. Президенттин кортежи катышкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Садыр Жапардын кортежи менен болгон жол кырсыгынын фактысы ЕРПде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин коопсуздук эрежелерин бузуу жана автомобилдерди эксплуатациялоо беренеси боюнча катталган. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Учурда кылмыш ишинин тергөө амалдарын Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгы жүргүзүп жатат. Кырсыкка шектүү учурда ооруканада. Полиция автотехникалык жана химиялык экспертизаны дайындады. Экспертизалардын жыйынтыгы чыккандан кийин кырсыктын бардык катышуучуларынын аракеттерине укуктук баа берилет. Эске салсак, 3-июнда президент Садыр Жапардын Ысык көл облусуна болгон иш сапары учурунда президентти коштоочу унаалардын катышуусунда кырсык болгон. 5 адам жаракат алды. Ичинен өлкө башчынын жеке дарыгери кайтыш болду. Адвокат Атамбаев чукул операцияга муктаж экенин айтты. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев операцияга муктаж болуп жатканын анын адвокаты Замир Жоошев билдирди. Анын айтымында Атамбаев омурткасындагы грыжадан кыйналып жатат жана жүрөгүн дагы дарылатуу керек. Номер 47 колонияда ал толук кандуу медициналык дарылоодон өтө албайт, деди Жоошев. Мурдагы президенттин тарапкерлеринин айтымында анын саламаттыгына байланыштуу экспертиза 1 айдан бери аягына чыкпай турат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бул жаатта тактоо иштеринен соң комментарий берилерин билдирди. Крым Төбөл Азиз Ботокаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Атамбаев 2019 жылы камалган. Алгач улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отуруп, кийин ден соолугуна байланыштуу Бишкектеги номер 47 абакка которулган. 2020 жылдын июнунда ал пневмония болуп ооруканага жатып чыккан. Жактоочулар Атамбаев кан басымы төмөн болгондуктан дарыланууга муктаж экенин билдиришкен жана аны камактан бошотууну бир нече жолу өтүнүшкөн.